Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеевге карата сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Адинай Шаршеева билдиргендей, ал боюнча арыз менен Ички иштер министрлигине жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев кайрылган. Арыз 7 майда Жаза кодексинин 264-беренесинин 3-бөлүгүнүн жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар негизинде каттоого алынды. Ички иштер министрлигине жогорку кеңештин депутаты Жумалиев кайрылып, сот түйүндөрдө өзүн мурдагы прокуратура кызматкери деп атаган Жапыкеев деген жаранга мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Арызда Жапыкеев Жумалиев тууралуу жалган маалымат таратып, үй бүлөсүнүн миллиондогон байлыгы мыйзам бузуу менен топтолгонун айтып жатканы, байлыгын мүлкүн тартып алууга жасаган чакырыктары менен анын ден соолугуна жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч жаратканы көрсөтүлгөн, деди ал. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, сотко чейинки териштирүүнүн жүрүшүндө Жапыкеевдин сот түйүндөрдөгү маалыматтары, видео кайрылуулары толугу менен иликтенип чыкты. Сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындалды. Буга чейин интернетте Жапыкеев Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөн жол менен байыган деп айыптаган. Арасынан Жумалиевди кескин сындап, ишканаларын текшерүүнү талап кылууга коомчулукту үндөгөн. Көп өтпөй аны колдогон, мыйзамсыз байлыкты ашкерелөөгө чакырган маалыматтар байма-бай тарай баштаган. Жапыкеев Жумалиевдин арызы жөнүндө кабары жоктугун билдирди. Ал акыркы кырдаал боюнча Азаттыкка кыска гана сүйлөп, билгенин кылышсын, булар түз сүйлөп жаткан адамды ушундай кылса анда болбой калыптыр деп жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин мүлкү боюнча текшерүү башталды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка караганда, материалдар башкы прокуратуранын бирдиктүү реестрине Жаза кодексинин 323 мыйзамсыз баюу жана 324-беренеси кызмат адамдарынын ишкерликке мыйзамсыз түрдө аралашуусу боюнча катталган. Анын алкагында Финпол сотко чейинки өндүрүш ачканы айтылат. Азыркы тапта Жумалиевдин мыйзамсыз байыганы туурасындагы фактыны териштирүү жүрүп жатат. Буга чейин депутат, активист Сыймык Жапыкеевдин үстүнөн милицияга арыз жазган. Анда ал түрдүү чакырыктарды таштап, үй бүлөсүнө жана жеке өзүнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатканына даттанган. Ошону менен бирге жалган маалымат таратып жатканын да териштирүүнү сураган. Булак Спутник Эйч. Москвада мекенге кайтууну талап кылган кыргызстандыктар элчилик үн катты. Кыргызстан жарандарынын Россиядан мекенге кайтуусу үчүн 17 майга бир каттам болот. Аны менен 400 адам учуп кете алат. Бул тууралуу элчилик билдиргенин РИА Новости агенттиги жазды. Бизге бир эле каттамга уруксаат беришти. Анда 400 орун болот. Кыргызстанга кайтууну каалагандар көп болгондуктан, биринчи кезекте бейтаптар, кош бойлуулар, кары картаңдар жана бир бала менен атасы же энесине учуп кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет дешти деп өкүлчүлүктөн. Бул учак Бишкектен кайра Россиянын жарандарын алып кетмекчи. Эскерте кетсек, бүгүн Москвада кыргыз элчилигинин имаратынын алдына 50 кыргызстандык Большая Ордынка көчөсүнө чогулуп, мекенине жөнөтүүнү талап кылган. Алардын айрымдары каражатсыз, баш паналоочу турак жайсыз калганын айтышты. Булак Спутник Эйч. Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Учурда ал ооруканада экендиги айтылат. Оба, ооруп калдым, дарыланып жатам деп билдирген ал РИА Новостиге. Эске сала кетсек, буга чейин 30 апрелде Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болгон. Соңку маалыматтарда ал өзүн жакшы сезип, кесиптештери менен онлайн иштеп жатканы айтылган. Ошондой эле 1 майда вирус менен Курулуш министрлигинин башчысы Владимир Якушев ооруканага жаткырылса, ал эми 6 майда маданият министри Ольга Любимовадан вирус аныкталган. Вируска шектүүлөрдөн пара суралганы иликтене баштады. Ош облусунун Чоң Алай районунда коронавируска шектүү катарып, обсервацияда жаткан адамдан дарыгер акча талап кылганы тууралуу маалымат иликтенип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам уюштуруу жана дары-дармек саясаты бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Калмаматов билдирди. Азыр жеринде комиссия түзүлүп каралып жатат. Мындан тышкары ички иштер органдары да иш алып барат. Ишкерликтөө жүргүзүлүп, анын жыйынтыгын беришсин ошого жараша чара көрөбүз. Дабагерлер ал киши ооруканада жатып алып, мен канча төлөйм деп чөңтөгүнөн 5000 сомдук акча чыгарып ыргытып, акча берейин, мени кетиргиле деген чагым кылганын, кетирбей койгондон кийин ызы-чуу сала баштаганын айтышууда. Ал жаран өзү үй карантиндин режимин сактабай качып кетип калыптыр деген ал.
Буга чейин Чоң Алайдын тургуну Жаныш Эрматов райондук ооруканага обсервацияга жаткырылган бейтаптардан дарыгерлер 2000 сомдон акча талап кылып жатканын, коронавируска шектелип, бирок анализи таза чыккан тургундардан пара талап кылганын айтып азаттыкка кайрылган. Эрматов дарыгерлерге акча төлөө боюнча суроо узатып жатканын видеого тартып алган. Тасмандагы дарыгер: "Эгер анализиңер таза чыкса, жаткан күнүңөргө карап төлөйсүңөр" деп жооп берген. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүндө кызмат өтөгөн 2 кызматкери коронавирус менен ооруп жатат. Бул тууралуу бүгүн 12 майда жогорку кеңеште министр Кашкар Жунушалиев билдирди. Ал депутат Аида Касымалиеванын суроосуна жооп берип жатып, 4 кызматкердин 2 ооруп калганын, орус тарап жардам берип жатканын айтты. "Биздин кызматкерлер элчиликтин коронавирус менен күрөшүү атайын тобунда иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө ачык эле айтып кетейин, 4 кызматкердин ичинен 2 илдетти жуктуруп алды. Бул боюнча Орусиянын ички иштер министрлигине кат жолдоп, телефон менен сүйлөштүм. Бүгүнкү күндө алар жардам берип атат", деди Жунушалиев. 11 майга карата өлкөдө өпкөнү сезгенген вирус жуктургандардын саны 221 миңден ашты. Бул көрсөткүч менен Орусия Британия менен Италияны басып өтүп 3-чү орунга чыкты. Бирок ага карабай өлкөдө карантин эрежелери 12 майдан тартып жумшара баштады. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров жогорку кеңештин комитетинин жыйынында Тажикстан менен чек араны жабууда көбүрөөк Кыргызстан зыян тартып калышы мүмкүндүгүн билдирди. Анын айтымында Лелек районундагы жакынкы күндөрү Кайрагач көзөмөл өткөрмө пункту толук жабылат. Бирок Тажикстандын Өзбекстан менен болгон мамилеси жакшырып кетсе, чек арада соода сатык кылып күн көргөн кыргыз жарандарына зыяны тийиши мүмкүн. Экономикалык рычагдын убактысын биз өткөрүп жибердик. Азыр Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы алака жакшы болуп, 16 чек ара өткөрмө пункту иштеп жатат. 2017-жылы кээ бир өзгөрүүлөр менен ушул жолго барышты. Учурда сок жолбусунун 82% кандайдыр бир деңгээлде бизге көз карандылыгы бар. Ал боюнча биз 2-3 күндө Кайрагач постун жабууга барабыз. Алар да бизге кат жиберген. 2 айдын ичинде Арка зонасы Лелектин батыш тарабындагы контрабанданы минимализация кылдык, деди Мадумаров. Мындан сырткары Баткендеги Кызыл Бел өткөрмө бекетин жабууда эл аралык келишимдер бардыгын, аны тиешелүү мамлекеттик органдар менен сүйлөшүү керек экенин кошумчалады. Ал эми депутаттар чек ара чырынан улам 30дай жоокер майып болуп калганын эскертишип, өкмөт Баткендеги контрабанданы бир күндө ооздуктап койсо болоорун айтышты. Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы чыр 8 май күнү кечинде орун алып, андан 3 кыргызстандык аскер жаракат алды. Бирөөсүнүн учурда абалы оор деп бааланууда. Булак Ренкейч. Оренбург облусунун Солилецк шаарынан келген келин 11 айлык баласына коронавирус жуктурду. Бул тууралуу бүгүн 12 майда эртең мененки онлайн маалымат жыйында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев суроолорго жооп берип жатып билдирди. Министрдин орун басарына Солилецк шаарынан келген келиндин 4 жаштагы баласынан оору аныкталбай, 11 айлык баласынан аныкталганы, аларды чогуу бир жерде кармалып жатканы тууралуу суроо берилди. Алар ошол жерде чогуу туруп жатышты. Келгенде да чогуу келишти. Шарттар бейгамсыз болуп, кичинекей баласына оору өтүп кеткен. Аларды чогуу дарылоо керек. Жугуштуу оорулар ооруканасында шарттар түзүлгөн. Аларды өзүнчө бокста кармоо керек, деди Үсөнбаев. Буга чейин маалым болгондой, Солилецк шаарынан келген 56 жарандан коронавирус аныкталган. Алар Бишкек шаарындагы республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланып жатышат. 11 майда Кочкор районундагы айыл аралык посттор алынып, бүгүн 12 майда райондун борборунда эл көп топтолууда. Кочкор районунун борборунда кийим, гүл, идиш-аяк саткан дүкөндөр кардарларын тейлеп жатат. Ал эми банк жана банкоматтын айланасында эл көп топтолуп, аралыкты сакташкан эмес. Ал тургай бири-бирин кучактап сүйлөшкөн тургундарды дагы көрүүгө болот. Бардыгын аралаш саткан дүкөндө кардарлар жайкы бут кийим жана байпак издеп кезекке турууда. Көчөдө унаалардын көптүгүнөн унаа тыгыны дагы болуп жатат. Азыркы кырдаалга байланыштуу өкмөт тарабынан карантиндик санитардык эрежелер иштелип чыккан. Ага ылайык элдин арасындагы аралык сакталышы керек жана жөнү жок көчөгө чыгууга болбойт. Мал базарларда гигиеналык санитардык талаптар аткарылса, жакын арада иштеп баштайт. Бул тууралуу бүгүн 12 майда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев Кара Суу районунда иштеп баштаган ишканалардын абалы менен таанышып жаткан учурда билдирди. Анын айтымында Ош облусундагы ишканалардын жарымы иштеп баштады.
Ишканалардын баары иштеп жатат дегенден алыспыз. Таш өндүрүүчү, цемент өндүрүүчү, көмүр өндүрүүчү ишканалар иштеп баштады. Айыл чарба продукцияларын сүттү кайра иштетүү ишканалары дагы ишин баштады. Дыйкандарыбыз, фермерлер өз жумуштарын жасап жатат. Эми буйруса кадимки жашоого этап менен өтө баштайбыз. Айылдардагы мал базарларда гигиеналык санитардык нормаларга жооп бере турган шарттар түзүлсө иштеп башташат. Азыр каттарды жөнөтүп жатышат. Жергиликтүү бийликтен комиссия түзүлгөн. Өкмөттүн Оштогу өкүлүнүн биринчи ордун басары, комиссиянын башчысы. Алар жерлерди кыдырып жүрүшөт, деди Узарбек Жылкыбаев. Булак Турмуш Кеч.